Саламатсыздарбы, Ош ТВ телеканалынын телекөрүүчүлөрү, жалпыңыздарга салам айтып, Ош ТВ подкаст берүүсү кезектеги чыгарылышын баштайт. Бул чыгарылышыбыздагы өзгөчө сон маек болот деп алдын ала айта кетейин. Себеп дегенде биздин студиябыздын өзгөчө коногу бар. Ал ким десеңиздер дароо эле тааныштырам. Көпчүлүгүбүзгө белгилүү ырчы Кутман Султанов бизде конокто. Өзүңүздөр билесиздер, аябай таланттуу инсан. Дайыма эл кызматында жүрөсүз. Бүгүн сиз менен жакындан отуруп маек курабыз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Ушул сиздердин эл менен бизди баарлаштырганга шарт түзүп бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн сонун баарлашабыз. Баягы эфирдин башында айтып өттүм го. Ар бир эфиримде, ар бир ушундай маекте мен жан дүйнөмдө болгон нерсенин бардыгын жашырбай айтып берем. Ооба, биз болгондой эфирден сырткары да сүйлөштүк элек. Өзүңүздөр баарыңыздар билсеңиздер керек. Кутман аке өзгөчө болгондой айткан, жашырбаган, жөп-жөнөкөй бизге окшогон эле инсан. Демек, бүгүн сизди жакындан таанып билебиз. Болду. Биз Кутман Султанов деп тааныштырдык. Дал өзүңүздү эмне деп тааныштырмак элеңиз? Мен өзүмдү ушул Кутман элдин эрке баласы, элдин эрке ырчысы, жөнөкөй ырчысы, карапайымы, болгонун болгондой сүйлөп койгон, болгонун болгондой ырдап койгон, жан дүйнөмө көп нерсени жашырбаган Кутманмын. Абдан сонун. Мен ошентип жүргөнүмдө өзүм эс алам. Жүрөгүмдөгү көйгөйдү, жүрөгүмдөгү сүйүнүчтү бирөөгө айтып салсам жеңилдейм. Жашырып жүрө берсем мен кыйналам да. Ошон үчүн мени бардыгы өзүмдүн кесиптештерим да билишет, тамашалап айтышат. Жайдары карапайым, карабайыр, жөнөкөй Кутман менмин. Өзүңүздү элдин уулумун деп тааныштыра кеттиңиз. Элдин адамы болгондун жакшы жактары жана жаман жактары? Элдин адамы болгондун жакшы жактары эл сени тааныйт, көп жумуштарың оңой бүтөт. Паспорт алган жерде, банктабы, же бир жерге барып калсаң, ырыңды жакшы көргөндөр, талантыбызды сыйлагандар алдыбыздан жолугуп калат дагы жардам берет. Анан жаман жактарын сезбедим. Эл ушинтип бата берген да бизге. Азыр кайсы тойдо болбосун 2 жашка сөз айткан айтат. Элдин баласы болсун, элдин кызы болсун, элге таанылган адам болсун дейт. Ошол баталар түз тийген окшойт. Азыр көптүр эл тааныйт, бунун жакшы гана жактарын көрүп жүрөм мен. Негизи эле мамлекетибиз тарабынан бериле турган сыйлыктар бар. Дал ошол сыйлыктардын кайсы бирлерине ээ болдуңуз? Жакшы суроо болду. Шаардык кеңештин ардак грамотасы, мэриянын ардак грамотасы, губернатордун ардак грамотасын алганмын. Быйыл жогорку кеңештин ардак грамотасын алдык. Президенттин ардак грамотасына жөнөттүк эле, алганга сонун мүмкүнчүлүк бар эле. Мораторий жарыяланып калып ала албай калдык. Азыр ушул эң негизгиси менин максатым, ушу эми элге 20 жылдан бери ырдап жүргөндөн кийин эл катары биз дагы ошондой жогорку сыйлыктарды алып койгонго эмнеге болбосун. Алып атышпайбы? Төртүрдү эптей албагандар деле алып атат. Бир инструмент ойной албагандар деле алып атат. Живой ырдай албагандар деле алып атат. Ага караганда мен устаттарым кыйын деп айтып келем. Менин устатым Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Алыбаев. 300дөн ашык обону бар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Талипов. Мен тойлордо айтып жүрөм, ушундай маектерде айтып жүрөм. Мен 500 ырды жатка билем. 500 ырдын 500дөн ашык да болуп калышы мүмкүн. Сөзү, обону кимдики экенин да жатка билем. 25 дастан билем. Бир 20-30 терме билем. Бардыгын мен жаттаган эмесмин. Мен куйма кулакмын деп өзүмдү айтып келем. Мен бардык нерсени угуп жаттайм. Телефондон угуп жаттайм, интернеттен угуп жаттайм. Жолболду Албаевдин 50дөй дастанын мен илгери билесиң кассета болчу эле го. Кассетадан түрдүрүп жаттаганмын да. Ошон үчүн биз дагы ошондой жакшы сыйлыктарды алсак жарашат. Алдыда алып калыңыздар деп ишенебиз. Кудай буйруса. Буйруса алганыңызда да чакырабыз деген ойдобуз. Негизи эле дал ушундай таланттуу инсандын талантын ким эң биринчи баалап, байкап, ким алып чыкты сизди? Чоң сахнага. Чоң сахнага менин ошол устаттарым алып чыккан. Мектепте ырда десе неме болчумун? Сүрдөп, ырдагым келбей, ырда десе ырдабайт элем да, бирок жакшы ырдайт элем. Анан Ошко келгенде талант ачылды.
Мен Ошко келгенде Ош мамлекеттик университети тарых факультетин аяктаганмын. Тарых факультетинин алдында турсам, Жолболду Албаев комузун көтөрүп келатыптыр. Ой, мен телевизордон көргөн киши, мен ырларын жаттаган. Ассалому алейкум деп эле айылдагы аксакалдарды тааныгандай эле, ассалому алейкум Жолболду аба, кандай десем, мен азырга чейин ушинтет, Гальдеровский дейт. Гальдеровский, сен кимсиң дедим. Мен Кутманмын. Мен сиздин ырларыңызды жатка билем. Мен тарыхта окуйм. Ошол мезгилде Ошмуда Үмүт деген топ ачылган экен. Бас мен артынан кирчи деп, анан кийин тарых факультетинин биринчи этажында кабинетин алып кирип, шашпай чечинди, шашпай комузун койду, шашпай калпагын койду. Кана ырдачы деп туруп анан ырда дегенде, ошондо мен эсимде чолпонумду башынан аягына чейин ырдап бергенмин. Чолпонум 21 куплет. Бир 15-20 мүнөт ырдайсың. Чолпонумдун бардыгын ырдап бердим. Үндөбөй угуп турду. Анан дагы кайсыны билесиң деди. Балам жокту билем дедим. Балам жокту ырдап бердим. Үтүр точкасына чейин Жолболду агай кантип чертет, кантип ырдайт, кантип кыймылдап коет. Телевизордон бери баарын өзүмө сиңирип алганмын да. Анан ошондон мени талантымды бар экенин баамдап калды. Сен ушул жерге кел. Эгемберди деген агайың бар, Талипов мына. Ак сирегим, ок сирегим, жанымда да бир аз отуруңуз. Самара Каримова ырдаган Сагынганды атамды, Айпер ырларын ырдап чыкты. Самара Каримова, биз ырдап чыктык. Убагында Динара Акуловалар ырдап чыккан. Ошол агайлар анан ошол талантыбызды баамдадыбы. Анан ошентип мен өзүм тарыхты бүтсөм дагы эң көп ырларды жаттаткан ошол Жолболду Албаев менен Эгемберди Талипов болду. Мен бардык жерде ошол коркпой, уялбай туруп айта алам да. 4 саат, 5 саат токтобой ырдай алам. И токтобой ырдайм. Анан сөзсүз улуу залкарлардын дастандарды ырдайм. Азыр мына ушул эфирден дагы айтып коеюн, Курманбек дастанын жаздырып бүтүп калды. Курманбек дастанын сонун деңгээлде кылып клип тартып чыгалы деп атабыз. Ушундай ырларды ырдаганга өзүм ушу көп кызыгып атам, өзүңүздөр байкап атасыздар. Кыргыздын жүрөгүндө Ош бар, Алга Кыргызстан, Ата журт. Азыр ушул Курманбек дастанын ырдап, оор бир күчтүү ырларга дагы тиш салып көрөйүн деп атам да. Анан эми тойдун ырлары, жеңил-желп ырларды, ал ырларды жөн ырдап койсо болот да. Ойгонуп туруп ырдап койсо болот. Күчтүү ырларды ырдап элдин таразасына кое бериш керек да. Ооба. Ошол максатым. Максатыңызга жетиңиз. Негизи эле жөнөкөй эле үй бүлөнүн баласысыз, жөнөкөй үй бүлөдөн чыктыңыз. Дал ушул талант деп коеюн, бул да талант. Сизде кимден өттү? Атаңызданбы же апаңызданбы? Топ-туура айтасыз. Мен улакчынын баласымын деп айтып келем. Менин атам улакчы, менин атам тракторист. Бизди адал эмгек менен, ак эмгек менен, улактын сорундары менен ошол элдин жерин айдап, элдин чөбүн оруп, чөп ташып бизди баккан. Мен ушинтип айтам, биз ошол таза, биз айтсак болот да, ошо биз чиновниктин да баласы эмеспиз, биз байдын да баласы эмеспиз. Биз өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кескенбиз. Мени атам Ош мамлекеттик университетине алып келип, өзү улакка минип жүргөн Акжал, Чабдар ат болчу. Убагында 6 бээге алган атты сатып, мен окуп өткөргөн, ошентип дуа берген. Мына балам, мен минип жүргөн атымды сатып окутуп атам сени. Ушул Акжал тулпарды сен минип жүр деп, ошол аталардын батасы менен атам да ырдайт, апам да ырдайт, өзүнүн чакан чөйрөсүндө. Анан түп тагаларым да бар, өзүмдүн тагаларым да бар. Ошон үчүн менде жамакчылык дагы бар, дастанчылык дагы бар, акындык дагы бар. Ошон үчүн тагаларымдан өткөн десем жаңылышпайм. Эр тагайын тартат деген чын туура көрсө. Мына ушинтип көп жылдан бери сахнанын адамысыз. Анан сахнанын адамдарын көпчүлүгү эле маданияттуу инсандар дейт. Анан маданияттуу адам болдуңузбу? Эми антип айта албайм, себеп дегенде биз сөзсүз пендебиз да. Бизде да жаңылыштык бар. Жаңылганбыз, мүдүрүлгөнбүз, чалынганбыз. Аны моюнга алыш керек. Эртең эфирден дагы биздин көрөрмандар көрөт. Жаңылбаган жаак болбойт, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт, көрө көсөм болот, сүйлөп чечен болот дейт. Ким гана жаңылбаптыр? Керек болсо президенттер жаңылып атпайбы? Ошон үчүн жаңылганда жаңылдык. Анан өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, бүгүн эми баягы башында дагы айтпадым, элге бүгүн мындай ачык айрым мактанып дагы бериш керек да. Спонсору жок,
деме өлчүсү жок, эч бир адам жетелеп барып мына жерге барып сен ырда дебейт, таанышы жок. Өзүбүздүн атыбызды өзүбүз кутман кылып жасап алган ырчылардын бирибиз. Андай ырчылардан Ошто саналуу 4-5 бар, Бишкекте дагы бир азыраак эле болсо керек. Анан бирөөнүн жетеги менен өсүп, бирөөнүн жетеги менен наам сыйлыктарды алып, кыйын болуп калгандар бар. Алар менен биз кайсыл жерде болбосун таймашып сүйлөшкөнгө биздин духубуз дагы, талантыбыз дагы жетиштүү да. Мен ошого гана сыймыктанам да. Эч кимден карыз эмеспиз да. Болгону биз устаттарга гана урматтуу көргөнүш керек. Устат атабыздан улук. Жолболду Албаевди ушунчалык урматтайм. Эгемберди Талиповду ушунчалык. Ар бир эфиримде, радиого, телеге барамбы, кайсыл жерде болбосун устаттардын атын атайм. Менин устаттарымды сыйлайм. Ошолордун гана эмгеги бул. Бир күн тамактанган жериңе миң күн салам айт деген сыяктуу. Азаматсыз. Негизи көпчүлүк ырчылар менен, көпчүлүк чыгармачыл инсандар менен маектешип келем. Ошолордун арасында кээ биркилер монтип айткандар бар. Чыгармачыл инсан деген сахнада гана ырдаш керек. Биздин ырчылар тойго чыгып кетти, эл кызматында. Мен аларды ырчы деп деле эсептебейм дегендер да болду арасында. Андайларды угуп жүрөбүз, теледен көрүп атабыз, татыктуу ырчы жок деп. Жок. Эл сүйгөн үчүн чакырат да. Эл сүйгөн, эл жакшы көрсө сени тойго, тамашага, жакшылыкка чакырат. Сахнанын орду башка. Сахнада ырдайбыз, драм театрларда, филармонияларда ырдайбыз. Өзүм Ош шаардык мэриясында иштейм, мэриянын чоң иш-чараларында ырдайбыз. Ошол иш-чараларда ырдала турган ырлар, алар башка ырлар да. Бая мен айтып өткөн кыргыздын жүрөгүндө Ош бар деген ырлар. Керим Турапов обону, сөзү Султан Раевдики. Ата журтты ырдап жүрөм, сөзү обону кыргыз эл артисти Ибрагим Жунусовдуку, Алга Кыргызстан, Азиз Батыровдуку, сөзү Мырзайым Айтимбетованыкы, Курманбекти жаздырып атам деп атабыз. Концертте ырдала турган ырлардын өзүнүн тематикасы бар. Той деген бул жакшылык. Бул бирөөнүн үй бүлөлүк жакшылыгы. Ал жерде шайыр ырлар, шаңдуу ырлар, тамашалуу ырлар жок. Ырчы деген ар кандай жерде ырдаса жарашат. Мен ырчылардын көпчүлүгүн баалайм, эч кимди жамандап айта албайм. Бардыгынын өзүнүн орду бар да. Мен Бактияр аканы жакшы көрөм аябай, Токторовду. Ушундай жөнөкөй, карапайым. Бактияр Токторовдун ырлары концертте болобу, тойдо болобу, көчөдө бир магазиндин ачылышы болобу, жайдары да элге жугумдуу. Ошон үчүн жөнөкөй болуш керек, ырларың дагы ушундай жайдары болуш керек. Ошондо элге жугумдуу болот. Ырчы деген ырдаш керек. Кызматта болуш керек. Негизи бизде жакында эле болуп өттү. Мына ковидтен кийин көпчүлүк инсандар, көпчүлүк адамдар сөзсүз түрдө бир жумушуң болуш керек экен деп калышты болуш керек. Себеп дегенде элибизде жакшылык болсо көпчүлүк инсандардын үй бүлө багуусу аябай кыйындашат экен. Дал ушул учур кандай болду сиздерде? Бизде деле ошол учурлар кыйын болду. Эл менен кошо кыйынчылыкты тарттык. Ошондон кийин биз дагы ойлонуп калдык. Бизнес жасайбыз деп ойлондук. Азыр дагы кол тийбей жүрөт. Бирок балам азыр ушул ар бир бизнестин тамырын тартып, даярданып жүрөт. Бир жакшы бизнес баштап алыш керек. Анан бирок эми биз кээ бир ырчылар бар, ушул ырдан гана акча табып, ырдан башкадан жумуш кыла албай калгандар бар да. Мен керек болсо устачылык деле кыла берем, мен керек болсо кара жумуш деле кыла берем. Ошол маалда айылга кетип калдык дагы биз, Карабулжага айылга кетип калдым дагы. Айдалбай турган жерлерди бекерчиликте трактористка айдатып, арпа буудай сээп, ошону ордуруп, ошону жыйнап деле тиргелик кылдык. Өзүм тарыхчымын, мен тарыхчы мугалим болуп деле иштесем болот. Ош мамлекеттик университетинде иштегенмин, жатакана боюнча тарбиячы болуп иштегенмин. Навай мектебинде тарых факультети, тарых сабагынан сабак бергенмин. Агай болуп иштедиңиз. Азыр Ош шаардык маданият башкармалыгында ырчысымын, солистимин. Эми адам деген башыңа түшсө, байтал жорго дейт, эмне жумуш болбосун кылып кете алам да. Телевиденияга көп чакырышты, бир пландарым бар, айтып кое берейинчи. Айтыңыз. Кутмандуу кеч деген программа ачкым келди да. Кутмандуу кеч. Кутман Султановдон Кутмандуу кеч деп.
азыр ош шаарындагы чоң эле телеканалдардан ушундай сунуш 1-2 жылдан бери болот. Себеп баягы убактың болбой калат да, ошол ишти сырыф кылып койбойн дейсиң. Бирок мен ушинтип, ушу сиздерге окшоп бирөөнүн жан дүйнөсүн ачып, суроо берип, ошол кишинин элге жан дүйнөсүн ачып бергим келип жүрөт да. Ушул нерсени дагы мына элге айтып коем. Кудай буюрса, 1 жылбы, 2 жылбы ушул Кутман кеч деген бир программа даярдайын деген ой бар. Балким жакынкы эле күндөрдө жаңы жылдын киришинен балким көрүп калыптырбыз. Кудай буюрса. Жакшы ниет кылып кое берели. Негизи жаңы жыл келатат. Жаңы жылдын алдында чай концерт уюштуртурсуздар деп уктук. Бул концерттерди уюштурганыма драм театрда 1-2 жыл ушул сахнада концерттерди бергенмин. Сыргажан деген концерт бергенмин. Чолпонум деген концерт. Алыстан аябай көп келишет да, сиздин талантыңызды балагандар бар. Көбүнчө аталар, апалар. Менин көпчүлүк көрөрмандарым апалар деп коем, апалар жана аталар. Эч кимге чанбай турган, эч кимге сатып качпай турган ошол туруктуу көрөрмандарым бар да. Анан жаштарды тамашалап коем. Жаштар деген бул жакшы ырчы чийип кетсе ооп кетишет да. Баягы замандын талабы да. Анан биздики улуу муунга жакыныраак ырлар. Ош шаарында чай концерти биринчилерден болуп мен баштаганмын. Буну да айта кетиш керек. 7-8 жылдан бери беремин. Баястан ресторанында 2 жыл, Роял ресторанында 3 жыл, Карагулжада 3 жыл. Былтыры Самара Каримова, Ерлан, Феруза, Мунара болуп Баткен областынын бардык райондорун, бардык айылдарын да кыдырып келдик. Былтыры 30-унда Ошто болгон Динатта, быйыл 29-унда дагы Динатта. Заман талабына ылайык. Өзүбүздүн көрөрмандар бар, өзүбүздүн тааныштар бар. Ар бир ырчынын өзүнүн көрөрманы болот да. Ошол ырыскысы менен келе берет. Азыр ушундай. Бирок сиз ушинтип айтып атасыз, мен кыстарып өтөйүн. Ар бир иш эле ийгиликтүү жыйынтыкты ала бербейт да. Мисалы үчүн кайсы бир концертиңиз же кайсы бир пландаган ишиңиз сөзсүз түрдө кээде окшошпой калат. Окшошпой калат. Ошондой учурлар болдубу? Концерт өзүн өзү актабаган. Андай учур эми Кудай сактасын, негедир болгон жок. Негедир мен ооматтуу жана жолдуу болуп келатам десем жаңылышпайм. Мен окуган жерден да адашпай тарыхчы болуп окудум. Мындан жолдуу болдум. Тарыхчы адам, санжыраны, тарыхты билген адам, алып баруучу, ырчы, дастанчы, санжырачы болсо болот экен. Мынантип көбүрөөк сүйлөп калат экенсиң. Сармердендерди. Сармерденди алып барып калдым. Мен эч ким сармерденди алып барганга даярдаган жок. Мен эч ким алып баруучулукка даярдаган жок. Өзүм ошентип эме болуп калдым. Аял алгандан жолдуу болдум. Жакшы келинчек туш келди. Ошон үчүн жолдуу болдум. Эркек жигиттин аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Мен ошону дайыма айтып келем. Мени Мунара ушунчалык таптады, колдоду, өстүрдү. Уул десе уулду, кыз десе кызды төрөп берди. Ата-энебиздин дуасы менен ар дайым жолдуу болуп келдим да. Ырдаган ырларыбыз дагы элге канчалык деңгээлде өтүмдүү болуп, жугумдуу болуп келди. Өзүбүздүн көрөрманыбыз бар. Ошон үчүн мен Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтам. Ийгиликтүү инсан. Чексиз. Ооба. Мүдүрүлгөндө мүдүрүлдүм. Кудай мени өтө катык мүдүрүлтүп, тизеден путка чапкан жок да. Мени алдап мүдүрүлттү. Негедир өзүмдүн зиректигимен, өзүмдүн аракетчилдигимен жолдуу кутмамын десем болот. Адам наалыбаш керек. Мен шүгүр деген сөздү көп айтам. Аллага шүгүр. Мен тамада досторумга Кутман сен ушинтип айтасың а дейт. Мен тамашалап айткам да, баягы карантин деп атпадыңбы? Акча калбай калды, тамадалар футбол ойноп атабыз. Анан Аман Ибраев досум сурап калды. Эфирден кийин укканда дагы айтат. Кутман досум, жашоом кандай дедилер? Жашоом эң сонун досум. Үйдө 16 000 сом акчам калды. Кудайга шүгүр. Эч кимден карызым жок. Баары жакшы десем, точнабы дейт. Адам бардыгына шүгүр келтириш керек да. Мына ушул турганыбыз өзү бакыт да. Адамдар бакытты башка жактан издеп атышпайбы? Мен Дубайга барып келсем, эс алып келсем бактылуу болом. Мен анан жогорку кеңешке депутат болсом бактылуу болом. Мен мансапка барсам жок. Бакыт ушул. Тирүүлүк. Тиш ырыскы тил дөөлөк, тирүүлүгүң зор дөөлөт, баш ырыскы мал дөөлөт, бар болгонуң зор дөөлөт. Мына бакыт. Туура сөз айттыңыз. Экөөбүздүн кеңешкенибиз. Негизи үй бүлөдө балдардын ичинен бирөөсү тың чыгат экен да. Тың чыгат, анан баарын алдыга сүйрөй турган. Сиздин үй бүлөңүздөрдө ким болду? Сиз болдуңуз окшойт балким. Мен ошол эң чоңумун.
Мунаралар дагы 4 уул 2 кыз. Биз дагы 4 уул 2 кыз. Атамын туулган күнү менен Мунаранын атасынын туулган күнү bir күн. Мунаранын апасы менен менин апамдын туулган күнү bir күн. Ойба. Мунаранын агасы менен менин туулган күнүм bir күн. Мунара 21 ноябрь, анан ошо мен дагы карындашымдын туулган күнү экөө bir. Ушундай окшоштуктар бар да. Анан эң чоң болгондон кийин ошол инилеримди окутуу, контрагын төлөө, ошол инилериме жардам берүү бардыгы атадан кийинки ата катары мага түшүп турат. Тыңмын деп айта албайм, бардыгынын ийгиликтүү инилерим бар. Мына Кутманали, Өмүрали, Иманали, Гүлчоро, Акбийке, Айкөкүл деп ушул 6 бир тууганбыз. Азыр Өмүрали деп инимди тамада кылып ырдатып жанымда алып жүрөм. Акбийке ырдап жүрөт, Акбийке Султанова деп. Ошол эми улуусу болгондон кийин мен көпчүлүгүн кеңеш берип, мына жерге оку, мындай бол, андай бол деп мен акыл насаатымды айтып турам. Атага уул болуу кыйын болдубу же уулга ата болуубу? Ушул сөзүңүз аябай туура болду да. Атага уул болуу оңой эле болду десем болот да. Атага эркелеп, мен атамын, Тагайбек атамын уулумун, Тагайбектин баласымын деп эркеледим. Мени Ош мамлекеттик университетине окутту, контрагымды төлөдү, кийинтти, ичинтти, мени үйлөдү. Мен эрке бала болдум. Анан чоң ата, чоң эненин колунда тарбия алганмын. Өзүм атам менен апамы ака дейм, апамы абже дейм. Мен 3 айыман эле чоң ата, чоң энем багып алган да мени. 3 ай эмчек эмген баламын. Анан балага ата болуу кыйыныраак экен. Себеп дегенде азыр балам Ош технологиялык университетинде 2-курс. Баланы тарбиялаш, көзөмөлдөш, жүрүм турумун караш өтө кыйынчылык туудурат экен. Азыр кызым 10 класс, кийинкиси 9 класс, анан уулум 3 класс, анан 1,5 жашар. Ушулардын бардыгын көзөмөлдөп туруш, ата энебиздин кадырын балам балалуу болгондо билесин дегенде эми билип атабыз Мунара экөөбүзчү. Балдар өзү билгендей басып, кааласа телефонун албай коюп, кааласа алып коюп, кааласа өчүрүп коюп. Себеп эми бала да биз деле ошондой убактан өткөнбүз да. Ошондой убактарды сездим. Балага ата энелик тарбияны берүү бул өтө чоң жоопкерчилик экен. Чоң жоопкерчилик. Ошол 5 баланы өтө сонун тарбиялап, 5 баланы бизден артык ата эне кылып чоңойтуп, үлгүлүү кылып алыш бул чоң тарбия, чоң жоопкерчилик экен да. Ошол. Негизи эле өзүңүз айтып өттүңүз, кээ адамга бакыт бул Дубайга барып келгенде бакыт экен дегендейчи. Азыр бул суроомдо ушундай да. Кээ адамга бир машина алуу арман экен, материалдык байлыктардан. Кээ адамга үй алуу арман экен. Сизге арман болуп эмне болду? Менин арманым жок. Менин арманым жок. Менин арманым жок деп айтканымдын себеби Аллага чексиз шүгүр. 6 саныбыз аман, арманым жок. Ата энебиздин тарбиясын алып чоңоюп атабыз, арманым жок. Сүйгөнүмө жеттим, арманым жок. Уулдарым, кыздарым бар, арманым жок. Өзүмдүн сүйгөн окуу жайымды окудум, дипломум бар, арманым жок. Ырчы болом дедим, ырдадым, арманым жок. Мен ошол наалган адамдардын катарына кирбейм да. Кээ бирөөлөр ойлойт го, жок, мен андай болгондо, жок, биздин ушул турган турпатыбыз өзү бакыт эмеспи? Ушул өзү байлык эмеспи? Биз кайрымдуулук иш-чараларга көп чыгып жүрөбүз да. Биз Идирис Айтыбаев, мен Адеп башатында жүргөнмүн, былтыр умрага барып келдим, жакшы жаман күндөрдү башыман өткөрдүм, мен деле адаштым, ар нерсе болдум. 1-2 жылдан бери сабак алып жүрөм. Себеп көзү көрбөгөн адамдар бар. Ошолор дагы менин арманым жок дейт. Баспаган адамдар бар. Жок, менин арманым жок. Ушуга шүгүр дейт. Ошон үчүн мен айтып кетишим керек. Адам наалыбаш керек. Биздин жарык дүйнөгө келгенибиз бакыт, сүйлөшкөнүбүз, жүргөнүбүз бакыт. Мына экөөбүздүн эфир курганыбыз бакыт. Карачы, күлгөнүң бакыт.
сонун негизи эле сөзмөр инсан экендигиңиз сөзсүз түрдө билинет. Кантсе дагы чыгармачыл инсансыз. Бул тарапты эне жүүнө чейин билесиз дегендей. Анан артыңыздан жаман сөз айтылган учурлар болдубу? Сөзсүз түрдө. Сындаган. Пенде болгондон кийин сөзсүз түрдө болот. Ушул ырдабай эле койбойбу деп жазгандар болот. Ушул мага жакпайт дейт. Себеп биз пенденин бардыгына жакпайбыз. Ушул аялы менен чыгып алды. Өзү эле чыга берсе болбойбу дейт. Себеп болгонун мен болгондой айтсам азыр мени көрүп жаткан угармандардын кээ бирүнө тиет да. Себеп колуңдан келип атабы жасай бериш керек. Жаңылбаган жаак болбойт. Керек болсо президентти жактырбай атабыз. Керек болсо эл шайлаган депутатты жактырбай атабыз. Мен деген аалымдарды жактырбай атабыз. Карап көрсөң, Чубак ажы устатыбыз дагы какшаган го. Эфирден канча сабак берди, ошонун барктай албай жүрдүк. Эй, сенин үнүң кызга окшош экен деп түз эфирден чалгандар болгон. Аны эфирден көргөнмүн. Жазгандар болду. Ошол аалым дагы күйүп айтчу го. Мен баарыңарга жакканга менде мүмкүнчүлүк жок деп. Ошон үчүн сынды туура кабыл алган үчүн өсүп атабыз да. Сынды туура айтышат, эл туура айтат. Бир жерде туура эмес ырдап атсаң, ошол эл бир жерин айтат. Туура эмес кылыпмын. Убагында ошентишти. Андай кыл, мындай кыл деди. Мунараны эмне жар-жарчы кылып алды. Ырдай албайт эле го деди. Мунараны Манас Кожомжаровго вокалга апардым, сабак бердирдим. Азыр барган сайын түзөлүп кетип атат. Мен деле өтө жакшы ырдайм деп айта албайм. Канчалык деңгээлде мен деле ырдай албайм. Эл тараза, эл сынчы. Бирок сыноолорго сынбаш керек, сындыргандарга чөкпөш керек, өйдө туруш керек, өйдөнү карап жөнөш керек да. Азамат. Ошон үчүн ийгилик болуп атат да. Мына экөөбүз нөлдөн пайда болуп, өзүбүз үй салдык, өзүбүз үй курдук. Нөлдөн пайда болуп, өзүбүз курап, адал эмгек менен эл ичинде жүргөнүбүз ушул чоң бакыт эме эмне. Ушул да ийгилик ушул. Жеңгениң ушул. Анан айтып калдыңыз, 5 баланын атасымын деп. Анан балдар өзгөчө мактоо баракчаларын алганда дагы ичиңизде кандай сезимдер пайда болду? Атага кандай жагымдуу болот экен? Аябай жагымдуу болот. Баланын артынан жакшы сөз кылыш. Баланын ийгилиги ушунчалык жагымдуу болот. Былтыры кызым таеквондо боюнча Кыргызстандын чемпиону болду. Анда бир сүйүндүк. Мына жакшылыгымды дагы бөлүшүп коеюн. Быйыл дагы Өзбекстан, Кыргызстан боюнча таеквондо боюнча эл аралык чемпионатта 1-орунду алды кызым. Ушунчалык сүйүнөсүң, мага чалып интернеттен чыгарып дагы койгон. Ата, мен утулуп калдым дейт да. Утулуп калдым десе, мен дайым айтчумун. Ысык көлгө барганда, Бишкекке барганда утулуп калат, мага ыйлап чыгат. Жок кызым, кийинкиде утабыз. 3-орун болуп калдым, 4 болуп. Жок кызым, 4 болот, анан 3 болот, 2 болот, 1 болот дей берчүмүн да. Ошол сыңарында 2 болду, анан 1 болду да. Анан кечегиде мен алдап атпайбы? Ата, дагы утулуп калдым деди эле. Жүрөгүм ооруду. Кызым, иштеке болбойт, кийинкиде утабыз деп койсом, утулуп калдым ата деп ыйлады. Кийинкиде утабыз дегенде, жок ата, мен 1-орунду алдым дегенде, мен да ыйладым да. Телефондон мен да ыйладым, азыр 1 миллионго жакын көрүүчү просмотр болду. Баланыкы ушундай укмуштуудай болот. Байелдин тамашоого чыгып жүргөн байел баламдын ийгилигин көргөндө да сүйүнөм. Мактоо баракчасын алганда да сүйүнөм. Ошон үчүн айтат экен да, бала балам дейт, баласы балам дейт дегендей. Ошол ушинтип эле жашап кете берет экенбиз да. Бул жашоонун мыйзамы ушундай экен да. Ооба, ушул сөзүңүзгө айта кетейин, жана мээрим ылдыйды көздөп агат деп айтышат го. Бир нерсе жесең балам жесе экен дейсиң, атам жесе экен дебейт экенсиң дегенчи. Ушундай каалайсыңбы, каалабайсыңбы болот экен. Мен атама баламдын көзүнчө көбүрөөк подарка берип, белек берип, атаны сыйлап, ошонун көзүнчө көбүрөөк жасайм да. Себеп ошол кийин дагы ушундай болсун деген мааниде эме кылабыз. Атабызга машина алып бергенде дагы, атабызга телефон бергенде дагы, телефон алып бергенде дагы. Бул мыйзам ченемдүү нерсе экен. Ошол кыргыздын макалдарынын баардыгы эле философия, өзүнчө бир тактама да. Балам балам дейт, баласы балам дейт дегендей.
Азыр атам деле менин ийгилигиме сүйүнүп балам деп жүрөт. Мен балам деп жүрөм да. Бирок атанын орду башка, эненин орду башка. Ар кимисине өзүнчө сый урмат менен мамиле кылыш керек. Атабызга, энебизге, балабызга жана кызыбызга. Мыкты ата, мыкты уул экениңизди билдик. Кандай күйөө аласыз? Күйөө бала экенимди Мунарадан сурашың керек. Мен аябай эрке күйөө баламын. Аксыга барганда көп күйөө балдары, көп бажаларым жумуш кылышат. Кой сойгону кой союшат, эт бышырганы эт бышырат. Мен ошол жерде ырдап турчу күйөө баламын. Кутман сен комуздун ала кел дагы ырдап тур дейт. Мен ырдап, көңүлдөрүн ачып, сүйлөп турам. Той топурга барганда дагы адамдар сыйга барышат. Мен тамадалыкка барып, мени ырга коюп коюшат же тамадалыкка коюп коюшат. Ошол эрке күйөө баламын, аны ошол кайнатам, кайненем Мунара айтыш керек да. Өзүмдү мактабайлы. Будан мурунку эфирлерибизде жубайыңызды чакырып маектешкенбиз. Аябай мактады. Не деди? Сөзсүз түрдө YouTube каналыбызда сакталган, эфирибизди көрсөңүз болот. Мен жолдош тандагандан адашпадым деп айтты. Бул менин эң бир жетишкендигим, ийгилигим. Жакшы, мен жок жерде да мактайт экен да. Мына ушундай мактоону укканың дагы сыймык да. Мунараны мен дагы алгандан, тандагандан адашкан жокмун. Бая өзүң башында айтып өттүң, оор, басырыктуу, сабырдуу, тез капа болгон менен тез жазылат, балдарга жакшы мамиле кылат. Менин ар кандай мүнөзүмө чыдады. Ар кимде бар ар кыял, ал кыялды ким тыяр дейт го. Мен деле күлүп, жайнап, ырдап, чорлоп жүрсөм, ушул жайдары бала экен дейт. Мен аябай тез капа болуп калам, тез таарынып калам. Көңүлүн ажыктырбайсызбы? Курсагым ачса эле урушуп кетем. Менин биринчи курсагымды тойгозуш керек, анан менин айтканымды жасап коюш керек. Ушу мени капа кылышпаса эле болду да. Тез капа болуп калам. Анан тез жазылам. Чармачылыкта деле ошондойсузбу? Мындай таарынышып кеткен бир чармачыл инсандарыңыз барбы? Жок. Көпчүлүк ишчилер ушинтишет го. Мен мамилелешпей калдым. Мамилелешпейм, жок. Мен бардык ырчылар менен жакшымын. Тегиз мамиле. Душманым жок. Бардык тамадалар менен жакшымын, душманым жок. Себеп алардын өзүнүн таланты бар. Алардын өзүнүн күйөрманы, өзүнүн деңгээли бар. Колдоочулары бар. Биз жөндөн жөн эле кээ бир ырчылар бирөө менен бириси атаңдашып, ошо менен араздашып алышат да. Кечирип коюш керек. Мен бирөөлөр менен араздашып неме болсом, сөзсүз түрдө биринчи кадамга барып эле менен келсе кечирип койчу, арабыз ачык болсунчу деп коем. Мунараны дагы капа кылып алам дагы, биринчи мен кечирим сурап кое берем. Көңүлүм ачылып калат дагы, жүрөгүм жайына түшүп калат да. Ошон үчүн менин чыгармачылыктабы, досторумдун арасындабы бардыгы менен сонун мамиледемин. Анан Ич күйдүргүбүз дагы жок, бардыгына жакшы. Чармачыл инсандар аябай белгилүү бир даражага жеткенде жылдыз оорусу менен ооруп калышат. Сизде деле ушундай учурлар болдубу? Балким жылдыз оорусу менен ооруп, мен деген ырчымын деп калган учурлар болгондур. Эми ошол жашыраак мезгилде болгондур. Баягы көйрөңдөнүп, кичине жаш мезгилдерде жаштык кылып, чакырган жерлерине барбай койгон учурлар болду. Аны жашырганда эмне? Айпер экөөбүз ырдап чыккан учурларда, тамашалуу урда. Айтпадымбы жок деп аялым, ал бараткан менин аяшым, жардам берип койгом жөн эле, аяшымдын базарлардан алган товарым деп ушулар аябай жакшы чыкканда өтө көп чакыруулар, өтө чоң акчаларды тапканбыз, ийгиликтүү болгон да. Ошондо кээ бир жерлерде чакырган жерлерге барбай койгон учурлар болгон, бара албай калган учурлар болгон. Ошол мезгилди мен ойлойм, эми ошол жаштык экен, ошол мезгилдин өзүнүн бир жаштык курактын өзгөчөлүктөрү деп эсептеп коем да. Ол мезгилде мынчалык эл тааныбайт эле да, мисалычы. Ол мезгилде мынчалык жакшы сүйлөй албашыбыз мүмкүн эле. Ол мезгилде мынчалык жакшы ырдай албайт элем. Ал мезгилден бери деле 15-20 жыл өттү. Эми пенде экенбиз да. Адам жылкы мүнөз дейт, семирсе тебиет дегендей, жылкы мүнөздүк ар бир пендеде бар да. Жаңылганда жаңылдык окшойт. Ошо кичине көпкөндө көптүк окшойт. Кичине акча кармап калганда ошондой учурлар болду. Жашырганда эмне?
азыр эми баардыгы ордуна түштү. 40-тын кырынан аштык. Умрага чейин барып келдик. Эми мындан бияка Кудай буйруса жаңылбай жакшы жашоого аракет кылыш керек. Күн сайын жакшы жашоого. Сөзсүз ийгиликтерди багындырыңыздар. Негизи убакыт деген убакыт экен. Бизге бөлүнгөн убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Биздин маегибиз жыйынтыкталбады. Сөзсүз түрдө дагы бир сонун эфирлерибизде күтүп калабыз. Жакшылыктарыңыз, жаңылыктарыңыз болсо Ош ТВнын эшиги сиз үчүн ачык. Мага жакты. Дайыма келип туруңуз дейбиз. Анан биздин жалпы телегөрүүчүлөргө сиздин кайрылууңуз. Рахмат. Аябай сонун суроолорду берип, мени жан дүйнөмү көбүрөөк ачып бердиң. Мен сага ыраазычылык билдирем. Жалпы көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга ийгилик каалайбыз. Ар дайым Ош ТВ менен бирге болуңуздар. Жакшылыктарыбыз менен бөлүшүп жүрөлү. Жакшы күндөрдө жолугалы. Кутмандуу күн, кутмандуу кеч каалап, кутман деген балаңар, төгүп ырдайт караңар, төгүп жатса балаңар. Меймандарым лайк басканды караңар дейм. Лайктан басып койгула. Сөзсүз түрдө биздин Ош ТВ подкаст берүүбүздүн өзүбүздүн демөөрчүбүз бар. Бул Барбол ата мекендик өндүрүштүк компания. Дал ушул компаниянын атынан сизге мына ушундай белек ыйгарам. Сөзсүз түрдө Барбол компаниясынан 1000 сомдук таттууларды алып жесеңиздер болот. Барбол компаниясын билесиздер. Биздин ата мекендик өндүрүштүк компания. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Жалпы элибиз дал ушундай ата мекендик өндүрүштөрдү колдойлу, дайыма даамын сызып жүрөлү. Бул сыноодон өткөн. Сиздер деле аябай түштүк жерге. Биздин тандообуз ушул. Биринчи орунда баарыңыздарга сунуштап кетебиз. Сиздин үй бүлөңүзгө дагы ушул даамдардан алып барып, даамсыздырып коесуз деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Ийгиликтер коштосун, дагы жакшылыктарда көрүшө берели. Кийинки эфирлерибизде дагы балким жаңылыктарыңыздар болсо тез күндө жолугушабыз деген ойдобуз. Демек мына ушундай маанайда бүгүнкү маегибизди жыйынтыктадык. Кийинки берүүлөрдө амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.